Салам. Окей, guys. Биз бүгүн жөн эле гулять этебиз. Бурдж Халифанын жанында жайгашкан дүйнөдөгү эң чоң соода борбору Дубай Моллду бүгүн кыдырабыз. Бул жөн гана соода борбор эмес, бирок ичине киргенде түшүнөсүң, бул башка дүйнө ичинде. Метро менен бара жатам. Дубай метросу шаардагы эң ыңгайлуу транспорттордун бири. Толук автоматтык, айдоочусу жок поезд. المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. الأبواب سوف تفتح من جهة اليمين. The next station is Burj Khalifa. Бурдж Халифа, Дубай Молл. Дубай Молл дүйнөдөгү эң чоң соода борборлордун бири. Жалпы аянты 1 миллион метр квадрат, 110 гектар. Бул Дубай Моллду 200дөн ашык футбол талаасына салыштырсак болот. Мынакей достор, Дубай Моллдун чети көрүнө баштады. Метродон чыккандан кийин ичине где-то 10 мүнөттөй басасың го. Так, Дубай Моллдун кире берген жеринде. This is Dubai chocolate? Yeah, this one like this. Okay, let's try. Thank you. Мына азыр Дубай чоколаттын, Дубай шоколадтын ар кандай түрлөрү чыгыптыр. Дубай Молл абдан чоң болгондуктан ичинде бекер таксилер жүрөт. Эгер чарчап калсаң, ушундай такси менен бекер бул башынан тигил башына жете алсаң болот. Бул соода борбордун ичинде 1200дөн ашык магазин бар. Дүйнөдөгү эң чоң брендтердин көбү ушул жерде. Fashion Avenue деген люкс зонасында Louis Vuitton, Chanel, Dior сыяктуу брендтер жайгашкан. Thank you so much. Thank you. Дубай Моллдогу бул жер абдан маанилүү. Орусча айтканда водопад ловцы жемчуга. Бул жерде жөн эле фонтан жок. Бул Дубайдын тарыхы агып турат. Бул адамдар мурунку жемчуг издеген суучулдар. Бир кезде бул жердин байлыгы асман тиреген имараттар эмес, деңиздин түбүндөгү кичинекей жемчугдарды издөө болгон. Алар тереңге түшүшкөн, кооптуу, тынч, караңгы сууга, жөн гана үмүт үчүн. Бул фигуралар ошол адамдардын символу. Кайраттын, сабырдын жана тобокелдин. Дубай бүгүн канчалык заманбап болсо да, анын тамыры ошончолук тереңде. Бул фонтан жөн гана кооздук эмес, бул эскертүү. Кайдан башталганын унутпоо үчүн.
Мен Дубай Молго келген сайын ошол китепканага сөзсүз келем. Бул жакта сон китептер бар азыр. Мен Гарри Поттерди аябай жакшы көрөм. Гарри Поттердин китебин окуй элекмин, аябай окугум келип атат. Ошол көп адамдар айтышат да, китеби аябай кызыктуураак деп. Бул библиотекада ушундай Гарри Поттердин өзүнчө бир эмеси бар экен. Китептери бул жерде. Анан мындай даже палочкалары бар экен Гарри Поттердин. Бул китепкана аябай чоң. Бул китепканада орусчадагы китептер бар. Жакында эле бул эки китепти сатып алдым. Джо Диспензанын. Бул китепканадан бардык китептерди тапса болот экен. Мынакей даже Марвелдин өзүнчө балдарга жери бар экен. Вау. Мага аябай жагат ушул китепкана, анткени мына карасаңыздар, балдарды китепке кызыктыруунун көп жолу бар бул жерде. Менде бул китеп бар. Ичинде бардык англис тилинде сөздөр. Аябай кызыктуу китеп. Бир күндө 5-6 сөздөн жаттасаң болот. Достор, бул Дубай Молдун туалети. Караңыздарчы. Бардыгы эстетично, красиво. Hello. Азыр популярдуу болуп аткан маска Борг 7430 дирхам экен. Боргтун чайниктерин аябай макташат го. Dyson. Бул моему жаңы коллекция болуш керек. أنا عندك مرحلة الترانزيت. Эң чоң Nike Дубай Молдо деп айтышат. İçine girip görөлү. Бул жерден кроссовки алып, анан каалагандай ушундай сүрөт жазып алсаң болот. Hello.
Окей, ушундай жазууларды кроссовкиге жаза болсо болот. Ушул Nike магазини ичинде дагы бир кызыктуу жер бар. Бул жака бассаңыз Бурдж Халифанын жанындагы фонтан көрүнөт. Кечкисин бул жерде абдан кооз болот. Бул жерге отуруп адамдар фонтан көрсө болот. Анан жанында Бурдж Халифа дагы көрүнүп турат. Менин эң жакшы көргөн магазиним, конечно, Canon. Ушул жерден өзүмдүн камерамды алып кеткем. Бул точно ушундай камера меники. I finished at 30. I'm still here. Everyone went home. Everyone. Even the visitor of the mall went home. Security went home. Дубай молдогу дагы бир кызыктуу жерлерден бири бул аквариум. Бул аквариумда 30 миңден ашык деңиз жаныбарлары жашайт. Акулалар, скаттар жана башка жаныбарлар. Туннель аркылуу өтүп 360 градуска океан эффектин сезесиң. Менин каналымда Абу-Дабидеги дүйнөдөгү эң чоң океанариумдардын бири Sea World видеосу бар. Аны кирип көрсөңүз болот. Дубай молдун ичинен бардык мамлекеттердин тамагын даамдап көрсө болот. Ичинде 200гө жакын ресторан, кафе жана фуд-корт жайлары бар. Бул бир эле соода борбору үчүн өтө чоң сан. Мен бул жолу Босниянын тамагын даамдап көрдүм. Бул тамак кичине түрктөрдүн тамагына окшош экен.
cute. We have Nice. specific store, you can check the camera. Okay, thank you. Вау. Бұлардың бәрі игрушка троймен. Классно. This is all toys. Yes. Nice. It's so cute. Бумагалар бар екен. Бұл кепка жақты. Louis Vuitton, бирок ичине киргенде видео тартқанға рұқсат бербейді екен бұлар. Қазір ішіне тартып көрейін. Мынакей Louis Vuitton'дун сумкалары. Бул Louis Vuitton'дун краскалары экен. Ушул жерден заказ берип, сразу сүрөт тартырып алса болот экен. Мынакей машинкасы.
бардык брендовый магазиндер ушул жерде, Дубай Молдун. Versace, Chanel, Balenciaga, Celine, Giorgio Armani. Hello, hi. Hello. Mango. Менин эң жакшы көргөн магазиним буюрса ушул жактан үйгө көп нерсе алгым келет да өзүмдүн үйүмө. Ушул Заранын идиштерин аябай жакшы көрөм да мен. Hi. How are you? Good, how are you? Hoş suмкалар.
Zara. Мага Заранын бут кийимдери жагат. Анткени качествосы аябай сонун да булардын. Менде ушундайдын точно бежевый цвети бар. Уже канчадан бери кийип жүрөм, эч нерсе болгон жок. Аябай удобный, аябай просто сонун көрүнөт. Мага анан мынакей точно ушундай цвет. Сонун көрүнөт. Заранын жаңы сумкалары. Заранын новая коллекциясы экен. Аябай сонун. Мен болсо телефонум өчөйүн деп атат. 10% калды. Дубай молду бир күндө кыдырып бүтпөсүн болуш керек. Аябай чоң, ошон үчүн көрүп бергендериңизге рахмат. Кийинки видеодо жолукканча саламатта болуңуз. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي Достор, кийинки видеодо Бурдж Халифанын 148 этажынан жолугабыз. Бул Дубай молдон чыкканда Бурдж Халифанын фонтаны дагы көрүнөт, бирок мен аны өзүнчө башка видеого коштум. Ошондуктан кийинки видеодо жолукканча